Sizlerge sözüm yok. Men şuradan faydalanıp, benim şuradan faydalanıp, elge kaybolum gelip, aytoruma 3 günden keyin жаңы жыл. Алтын енекем, жұбайым жан еркем, қызым, ұлым мені кешіргіле. 2 жыл жаңы жылды сілер менен бола албадым. Сілер менің байлығым, бақтымсыңар. Мен сілерді жақсы көрім, жаңы жылдар менен. Бұл бийликтин тушунда мени түрмөдө отурганыма 335 күн болду. 335 күн. 2 жыл жаңы жылды мен түрмөдө тосудум. Төңкөрүшкө ишке ашпай, бийлик эмне кыларын билбей калды. Айлалары кетти. Бүгүн абактагы ар бирибизге 2ден 3дөн жалган кылмыш ишин табуу аракети жүрүүдө. Тарыхта биринчи жолу саясий оппозицияны жапырт жаап, андан кийин жок кылмыш ишин издеп жатышат. Бул абсурд. Президент Жапаров курултайда кийин кабар агенттигине маалымат берди. Не дейт? Кылмыштуу топ портерге элди жүктөп келүүнү көздөгөн. Эл эми мал беледен бир эмес 2 жолу элге жар салды. Бул жалган. Толук жоопкерчилик менен айтам. Президенттин айтканы жалган. Анткени комитеттин жыйынында мен айткам. Митинг бул оюнчук эмес туугандар. 15 000 киши чыгарабыз деп, 200 кишини портердин артына салып келгендерди көргөнбүз деп Өмүрбек Бабановду мисал кылып келтирген. Менин ал айтканым менин телефонума жазылган. Үйүмө тинтүү келгенде ал телефон табылбай калган. Мен ал записти сотто чыгарам, ачыктайм. Ошондо президент Жапаров элге жалган, туура эмес айткан үчүн уят болот. Ал эми президентке жалган маалыматты жеткирген тергөө, урматтуу төралык кылуучу, шылдың болуп жооп бериши керек. Ушул мыйзамсыз ишти токуп, мыйзамдаштырып берген прокурорлор, соттор жооп бересиңер акыры. Кыргыздын жери кыргыздыкы деп чыркыратып чындыкты айткан үчүн түрмөдө отурабыз. Уятыңар болсо жок дегенде аялдарды бошотпой койбойт белеңер. 72 жаштагы менин энем менен тең энем отурат түрмөдө. Мына мен менен келди Периза Суранова, Насимка менен алып келишти. Араңдан зорго жүктөдүм машинага. Аларды эмне кармап отурасыңар? Анткени силерге 7-чи кабаттан буйрук келген. Анткени силер бир гана президенттик администрацияны угасыңар. Кама дегенди камап, чыгар дегенди чыгарасыңар. Бирок бул күн да өтөт. Кимдин ким экени, кимдин душман экени аныкталат. Бүгүн урматтуу эл журт, СИЗОнун 3-чү кабатында өзүнчө бир целый блокто кемпирабад боюнча камалгандар отурабыз. Түрмөдө бүгүн орун жок. Айрымдар зыркырап ыйлап отурат, сыздап отурат, муздактап отурат. Отуроюн десе камера жок башка. Мына авторитаризмдин, чыныгы саясий террордун күчү ушунда жатат. Эч күнөөсүз. Мына прокурор айтып атат, оор кылмышка күнөөлүү деп. Эмне кылмыш кылдык, айтып бергилечи. Же эмне кемпирабадты бербегиле. Берсеңер да ойлонгула деген үчүнбү? Же эмне конституцияны шашылыш кабыл алып атасыңар? Бул авторитаризмге алып келет. Сөз эркиндигин чектейт. Адамдын эркин ойлонуусун чектейт деген үчүн камадыңарбы? Маңдайдагы прокурорлор, качып жүргөн тергөөчүлөр барыңар башыңар менен жооп бересиңер. Бул күндөрдө өтөт. Түбөлүктүү бийлик эч качан болгон эмес.